Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле бүгүн дагы сиздерге көптөн бери ушул жолугуштырабыз деп убада берип, бирок убак сааты чыкпай аткан бир кереметтүү аял заты менен жолуктурууну туура көрүп атам. Мынакей кадимки өзүңүздөр сүйгөн, баалаган, барктаган Шахрезада Аскарова, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы бүгүн менин студиямдын ардактуу мейманы. Мына сени деген бүт дүйнөгө кыйырга тарап кеткен кыргыздын баары сурап атышат. Ага себеп мына бияка жарыялабадың беле? Мен ушинтип бутумдун кесепетинен ооруканага жатып калдым, ушинтип жүрөм депчи, ошондон бери мындай өтө мындай сен жөнүндө ойлоп, эмне болду экен, эмненин ичинен чыкты экен деп мына Италияда Рыскүл Каптагаева деген кызыбыз бар эле. Аны да окусаң керек алдынан. Сага да ошондой комментарийлерди жазган. Андан тышкары мен ушул YouTube каналымда мынакей Мыскал апабыздын кызы менен жолугушуу болбоду беле. Ошондо дагы ушул Шахрезада Аскарованы чакыр эле коюп көрөлү, кандай болуп калыптыр деди. Рахмат. Анан эми кандай болуп калдың? Ден соолук кандай? Кудайга шүгүр, баягы жаздан бери ошо быйыл ден соолукка карап жакшы саамалыктар менен башталды да. Акыркы 5-6 жылдан бери аябай кыйналып эле жүргөм. Анан кийин ошо биздин кыргыз элибиздин чыгаан уулу, академик, профессор Сабырбек Жумабековго барып, ал жайым түшүндүрүп, ушунчу ден соолуктун айынан көп нерседен калып атам, жардам бериңизчи деп барсам, аябай сонун бала экен да, сонун экен. Эми менден кичүү да, ини да. Анан кийин ошон үчүн бала деп атам да, аябай сонун киши экен. Баарын угуп туруп, эже переживать этпеңиз, таптакыр ойлонбоңуз, биз жардам беребиз деп койду. Анан эле бир күнү сүйүнчү эже келиңиз баштайбыз деп калды. Ошентип Кудайдын буйругу менен, ошо профессордун пейили менен, өзүнүн жардамы менен, демилгеси менен бекер ошо 2 бутумду операциядан өткөрүп, зыңкыйтып жашынакай кылып. Мына азыр болсо настроением жакшы, ден соолук жакшы болсо адамдын көңүлү да жакшы болот экен. Баягы ырды да ойлойт экенсиң, сахнаны да ойлойт экенсиң, эртеңки күндү да ойлойт экенсиң, келечекти да ойлойт экенсиң. Кудайга шүгүр деп турган кезим да. Ошо менин эсимде бир эмес 2 жолу болдум. 2 жолу болду. 2 бутума тең жасалды да операция. Биринчисинде бирок бир чоң мамлекеттик деңгээлдеги бир иш-чарага катышкансың. Аны да жакшы билем. Пришлось. Себеби деген балдардын концерти болду да. Сонун ошо балдар үчүн арналган ыр китеби чыккан акындын баягы иш-чарасы болду. Больницадан чыгып эле эртеси жөнөдүк, коляска менен. Эми эмне кылабыз? Ыр деген ошо экен да, ыр деген жүрөктө калбаш керек экен, сакталбаш керек экен, эл үчүн айтылыш керек экен, чачылыш керек экен. А бирок ошо шарт ошондой болуп калды, баягы больничный койки на сцену дегендей болуп ырдап койдук, Кудайга шүгүр. Ошол мен да аябай таң калгам да. Бул ушундай операция болуп атса, ооруканада жатса, анан эми келе алат болду экен, келе албайт болду экен депчи. Ошондо Эльмира Төлөкованын мамлекеттик тил комиссиясы менен Кыргыз патент уюштурган Октябрь Капалбаев агайыбыз өзү келди эле. Мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Мелис Мураталиевдер болуп, ушундай бир анан кийин ар жактан чыгып келсең, аябай таң калып эсим болгондо ошондо Камчыбек Букалаевдин ыры менен чыктыңар, Эми мындай болуп калды да, биз 1 айлап, 2 айлап ошо балдар менен даярдадык да. Ошол атайын сонун сөздөрүнө балдарга ылайыктуу сонун ырлар экен. Анан мен жанагы жетектеген Аруна балдар борборунун балдарын бир 8-9 ырын даярдадык да. Анан кийин Камчыбек Букалаев мага болсо ошо баягы ыры бар деди да. Ошо взрослый киши ырдап коюш керек деди. Анан кийин мен сразу эле алдым да, мен ушу балдар жөнүндө ырларым жок эле деп, өзүмө репертуарыма кошуп ушунчалык даярданып отуруп анан больницага жатып калдым. Мен уже даярмын да. Анан больницадан кийин чыккандан кийин эле эми ушунда калтырып коем, ушундай сонун иш-чара болуп атса, балдар жөнүндө ыр болуп атса, анан өзүм да ушунчалык баягы даяр ырды кантип ошо калып калат деп, анан кийин ошо айтып атпаймынбы? Ошол эмне деген ыр? Коляска менен бутум баягы бүт баары бинт менен тагылган, балдакчан эле барып эле ошо сахнадан ырдап койдук. Бүт эле элдин баары аябай таң калып карашкан да, эмне болду бул постановкасы ушундай болгон окшойт деген. Балким атайын ушундай болгондур деп ойлогондур, бирок аябай жакшы болду, мага да жакты.
Анан кийин биринчиден биз жүрөккө карайбыз да, ырга карайбыз да. Анан артист деген ошол да. Баягы жай кышыты дегендей, күнү түнү дегендей, ысык суук дегендей дайым даяр болуш керек эл үчүн. Баягы көнүп калгансыңар да. Ооба да. Союз учурундачы. Бутубузга карабай эле жөнөдүк. Ошонун да бир таасири болду да, чын эле. Анан эми мындай Шахра, баягы эл деген чын эле сени аябай сагынып калганын ошол комментарийлерден улам чалып айтып атканынан, чакыр дегенден улам билип атабыз. Анан эми мынча болду, дароо эле баштаганда эле бир ырдап баштайлы анда. Сагынып да калышты. Же попури кыласыңбы, же бир ырыңды өзүңдүн ырыңан, жакшы көргөн ырыңан ырдап бересиңби? Мейли, мейли. Эми биздики азыр Мынакей эл журттун карап турат. Биринчиден чоң рахмат. Ошо биздин көрүүчүлөргө, биздин элге, сиздер бар, биз барбыз дегендей, биздин ырлар баягы талаада калды, тоо таштарда калды деп эле. Себеби деген биздин клиптерибиз жок, атайын фондудагы көп ырларыбыз жок. Айылдарга барып иштеп, шаарчыларга барып иштеп, областтарга барып иштеп, ошол жерде ырларыбыздын баарын элдин жүрөгүнө калтырган экенбиз. Анан кийин ошо эски ырларды эле кайра эле сурашат. Эски ырларды кайра азыр дагы мода экен. Жаштар дагы эски ырларды кайра жаңыртып ырдатып атышпайбы, ырдап атышат. 86-жылдары ошо ырдалган ырда, ошол Эркем анам деген. Ошо любой жерге барсам, кайсы жерге барбайын, улуу кичүүсү болсо эле ушул ырды башташат да. Атыры жыттуу жаздын кечели, алма гүлүн ачкан кезеле, биз бараттың баг аралам жай гана, жашоо бизге майрам сесиле. Анан Эркем айттың мага шыбырап, жүрөлүчү дайым дайым биргеле. Эркем анам айттың маган, өмүр бою сен деп жанам, ай сен деп жанам. Ай, баракелде. Кичинеден Угуп эле отургун келет да, ушундай. Бул баягы ошо 80-90 жылдары ошо биздин кулагыбызга сиңип калган, радиону койсок деле ырдап атканыңар, телевизорду сая койсок деле ырдап атканыңар, тематикалык программаларда айрыкча 8 март, жаңы жыл дегендер деле ушул мынакей эстрада жанрын жарып чыккан топ болгонсуңар. Бир топ жигиттер, кыздар, эми биздин замандаштарыбыз болуп калдылар. Ошон үчүн мунун баары биздин албетте эсибизде. Мына көпчүлүк ошол Шахризада каяка кетти деп сурап калып атышпайбы? Анан мындай да сезилиши мүмкүн да. Бир ырдап койду, ошол жылдары дүң деп чыкты, анан кийин эмне кылып жүрдү дегенчи. Мен мисалы мына Шахра менен бир топ жылдан бери радиодобу, гезиттеби, телевидениедабы иштеп жүрөм, Кудай буйрса. Бул кишинин жөн эле отуруп калганын эч качан эч убакта көргөн эмесмин. Аруна деген балдар маданий борбору бар. Мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн таланттуу балдарын тынымсыз алып келип жатат да. Мейли каякта болсун, балдар күнүндөбү, жаңы жылдабы, мына ошол балдар менен чоң-чоң концерттерди өткөрүп, Сейтекте, андан тышкары филармонияда тынымсыз өткөрүп келатканын билем да. Анан көбү ойлойт экен, баягы эми педагогтуктагы өзүнчө бир чоң, ага да талант керек, ага да шык керек да. Ошол жакта жүргөнүңдү көбү билбейт окшойт да. Ошон үчүн баягы өзүңдүн оозуң менен да айтып койсоң, ошол канча жылдан бери ошол Аруна маданий борборун жетектеп жүрөсүң. Баягы биздин убакта иштегенде өнөрпоштуу адамдар бүт айылдарды кыдырып, областтарды кыдырып, баягы коңшу мамлекеттерди, чет мамлекеттерди кыдырып ошентип иштеп жүрдүк да негизи. Анан кийин эми баягы өткөн заманда баягы бүт баары башкача болуп, анан азыр болсо көбүнчө баягы эл кыдырып, жер кыдырып айтырчылар көбүнчө тойканага иштеп калышты. Бул дагы замандын талабы да. А биз болсо баягы шоу бизнесте келип калды 90-жылдардан кийин, 2000-жылдары шоу бизнеске биз баягы эски советский ырчылар эмнегедир биз аралаша албай калдык да.
Анын үстүнө мен жанагы кызым менен жүрдүм, ошон үчүн аралаша албай калып, анан ошо ойдон баягы өзүбүздүн концерттер менен иштеп, баягы жекече концерттерди өткөрүп, же болбосо 2ден 3төн чогула калып иштеп, дагы эле кыдырып жүрдүк. Бирок могу акыркы жылда тенденция ушундай болуп калды, жалаң тойканада иштеп жүрүшөт, же болбосо чоң шаарларда концерт чогуу бирге майрамдыкка карата уюштуруп калып атат. Анан биз эмне кылышыбыз керек деп. Бирок мен өзүм баягы жашаган үйүмдө ошо баягы ырчылыгын койбойт дегендей майрамдарды уюштуруп жүрүп эле эми ырчы болуп туруп эле кантип эле ошо отуруп калам. Элдерге баягы мотивация бериш керек. Майрамдарда эми баягы бүт жакшылыктарды, саамалыктарды элге бит тартуу кылыш керек деп уюштуруп жүрүп, анан ошо балдарыбыз кошуна эле өзүбүздүн эле кородо балдар бош жүрөт да. Анан эне аталары болсо баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Ошондой бир 2 үй барбыз да. Анан кийин алар болсо балдарын карасам, жалаң эле ошол эне аталарын жашоосу менен жашап калган. Аларды жетелеп барышат, же алар жандап жүрүшөт. Анан мен болбой эле балдардын баарын өзүм эле баягы кайрып алдым да, өзүмчө бас берди. Элечи ырдайсың, бийлейсиң, декламация айтасың, ойнойбуз, секирейбиз, спорт менен өтөбүз деп эле ошо майрамдарга катыштырып жүрүп, анан кийин ошо акимиятка барып, ушуну баягы закондоштуруп койдум да. Закон дегеним эми биз баарыбыз ошо мугалимдер, ошо биздин Октябрь районунда өзүнчө маданий борбор бар да, балдардыкы, райондуку. Ошол жерге мугалимдер келип, биздин ошо жанагы Аруна борборго келип сабактарын өтүп кетишет. Анын ичинде мен да бармын, мугалимдик кесипти аркалап атабыз да. Бирок болгондо да биз баягы чыгармачылыкты улантып атабыз. Балдарга жакшынакай чыгармачылыкты мындай түшүндүрүп, адам деген билесиңерде кичинекей кезинде балдар жакшынакай ошо алек болуп, жакшы иштер менен алек болсо, өзгөчө чыгармачылык менен алек болсо, балдар дагы жакшынакай тарбияланып өсөт да. Ошон үчүн комуз, ыр, бий, анан кийин жанагы шахмат, английский язык дегендер бар да. Ошолор менен катышып балдарыбыз бир бала 3-4 кружокко катышат. Мектептен шашып-пушуп келип эле сумкасын койбой эле бизге келет да. Теги кружокторго тамак ичип кел үйдөн. Сумкаңды ташта, жок, мен калып калдым го, мен кечигип калдым го деп келип. Карачы балдардын кандай. Ошо азыр деген баягы мурда советтик доордо ар бир айылдын түпкү айылда кружоктор болчу да, жанагы өзү көркөм чыгармачылык дегенде. Завод, фабрикаларда болчу, чоң жана вуздарда болчу, мектептерде болчу. Азыр ошонун баары жок болуп, эймараң мына жанданып атат. Анан эми биз болсо, мен, например, өзүм ошо эмеге дагы жакын экенмин, баягы уюштуруучулукка дагы, анан балдар менен иштөө, эл менен иштөө дегенчи мага жагат экен ошол. Анан кийин баягы ар жакта өзүбүздүн опутубуз бар, казынабыз бар жүрөктө, тартуулай турган иштерибиз бар, туурабы? Ошон үчүн ошонун баарын элге тартуулагым келет экен. Анан балдар менен иштеп, балдардын ушундай жакшы саамалыктарын көрүп, аракеттерин көрүп, кубанып, сүйүнүп, ошо менен ошентип өзүбүз да өсүп, өнүгүп атабыз. Ошол мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Шахрезада Аскарова таптакыр жоголуп кеткен жок. Ошол эстрада жанрында жүрүп, 90-жылдардан баштап эле ушул мына Аруна деген балдар тобу менен бүгүнкү күнгө чейин, мына бүгүн азырда иштеп келатат. Ошон үчүн бул аябай чоң эмгек. Тиешелүү тараптар ушул эле эмгеги үчүн Шахрезада Аскаровага Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды берип койсо, аябай сонун жарашат. Бирок тилекке каршы ошол эл артисттери берилбейт экен деп, мисалы мен каршымын. Жок, Шахразадага окшогондорго бериш керек, сөзсүз түрдө бериш керек. Мен ушул жерден дагы кошумча кылып коеюн дегеним да, ошол жана сиз туура айттыңыз, туура эскертип койдуңуз. Бул жерде баягы эски ырчылар деген тоо ташты аралап ысык суукта иштегендер, буларга орден бериш керек, медаль бериш керек. Булар деген эмгектери кандай калды? Ар бир талаада, ар бир сууда, ар бир арыкта калды да, тоо ташта калды. Мен азыр эстесем, баягы биз убагында жаш кезекте иштеп жүрүп билбейбиз да. Анан баягы өзгөчө айтып атпайм, жана докторго жатып алып, эми жарым жыл жаттым го доктордо, баягы жатып чыгып, кайра баары бир үйдө деле жатасың да, реабилитация убагында. Ушунда баарын сара эсепке салдым да, бүт өткөн жашоомду, иштеген эмгектеримди, сахналаштарымды, бүт баарын эмнеден баштап, эмнеге жетип, эмнени эмнеге келдик, ушунун баарын баягы анализдеп чыктым да. Эми мындай эмгек менин доорумда иштеген ырчыларга
актерлорго, актрисаларга, жанагы комузчуларга, музыканттарга менин колумда болсо орденинде, медалинде, үйүндө, машинесинде баарын берет элем. Себеби деген бул эмне деген эмгек. Канча эжекелерибиз кыйналып жүрөт. Маданияты жок эл болбойт да. Мен да ошо кыйырдагы кыргыздар менен мисалы үчүн Кытайды кыдырып келдим, Японияны, мына өнүккөн өлкөлөрдүчү биринчи маданиятка басым жасашат экен. Ошол маданияттагылардын пенсиясын, ошол маданияттагылардын үй жайын, ким ошол өлкөнүн мындай имиджин көтөрүп аткан бул маданият деп туруп, Маданият эч качан өнүгүүсүз спорт сарайларын, спортчуларга дагы ошондой абдан көңүл бурушат экен да. Клубтарын көрсөң, вообще оозуң ачылат. Анан эми биз мынакей эми Кудай буйруса оңолобуз го деп эле атам. Эми жана спортко аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Аябай сүйүнүп атабыз. Акындарга да жакшы көңүл бурулуп атат. Эми бизге эстрадниктерге, ырчыларга да көңүл буруп койсоңуздар. Өтүнүч, жакшы эле өтүнүч. Мына Шахранын ошол чыгармачылыктагы эки жолун айттык. Мына эстрада 80-90-жылдардагы ошол чыгармачылык агымы, андан кийинки жана балдарды тарбиялатканы, андан тышкары дагы деле ошол тематикалык программаларга, жаңы жылга чакырылып атпайсыңарбы бат-баттанчы. Ошол анан кийин жанакы Аруна балдар маданий тобу деп койгондун дагы бир чоң себеби бар. Эми аны алдын баары эле билишет. Ошол Аруна кызыңа байланыштуу болуп кетет. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштешип атканын дагы бирден бир себеби Шахранын дагы ошол кызы, экинчи кызы дагы кичине мүмкүнчүлүгү чектелген болгон үчүн анан ушуга мындай кадам таштады да. Бул жанагындай топтогу өзгөчө балдар менен өзгөчө мындай мүмкүнчүлүгү чектелгендердин балдары менен иштеш деле оңой эмес. Ошол жана кызы негизги себеп болду болуш керек деп мен ойлойм. Ооба. Себеби деген баягы кызым көрбөгөн, кызым жебеген, кызым ичпегенди ушу балдардан көрөм да. Ушулар көрсө экен, ушулар жакшы жетишкендиктер болсо экен деп. Негедир мен мындай өзүм дагы ошо парыз кылып, өзүм ыраазы болуп кетем да. Баягы кызымды унутпай, кызымдын арбагын арнап, багыштап дегендей эмгек кылып атам деп дагы мен өзүм дагы өзүм топук болом да. Кызым 25 жашында кетти. Кичинекей баладай болуп, үйдө эле биз больницага эле жүрөбүз, анан үйдө эле жүрөбүз. Больницага жатабыз, кайра үйдө эле жүрөбүз. Анан ары карап ыйлап, бери карап күлүп коюп эле ушинтип иштеп жүрдүк да. Ал кезде деген эчти айтчу эмеспиз, же болбосо андай деле момундай көп жардамдар болчу эмес. Азыр болсо Кудайга шүгүр болуп атат го, кыйналгандар, ыйлагандар баары эле жардам алып атышат. Элдин пейилинен да айланса болот, элдер да кол сунуп, баягы жүрөгүн арнап жардам берип атышат. Деги эле вообще ушундай жакшы саамалыктар болуп атат. Бул эмненин нишаны? Бул Кыргызстандын жакшылыкка бараткан жолунун нишаны деп ойлойм да. Жакшылыктын нишаны. Мен сени чакырганда айткам, бир аз ыңгайсыз суроолор да болуп калышы мүмкүн. Бирок эми ага да сен көнүп деле калгансың. Шеркул Дүйшөналиев эми бүт эле баары тең эле билет, өмүрлүк жарың болгонун. Анан ал кишиден кандайдыр бир мындай жардам болдубу ошол кезде? Же ошол 25-ке чыккычак деле өзүң эле тиги минтип жалгыз ийиниңе илип алып эле ушинтип жүрдүңбү? Жаткан жер жайлуу болсун, жакында эле өтүп кетти. Ошого да аябай капа болдум. Ушунчалык капа болдум. Баягы бул дагы эмненин белгиси? Бул дагы баягы эски ырчылардын унчукпай, билгишпей, көп нерседен эле калып атат адамдарчы. Баягы скромный болупчу. Анан кийин ошого аябай капа болдум да. Өзү аябай үнү десе үн, өң десе өң. Ырлары дагы жакшы, оондору да жакшы. Эми баягы мен как коллега катары айтып атам да. 4-5 жыл жашап калдык, иштеп калдык чогуу дегендей. Анан жакшы жагын айтыш керек да. Ошондой жакшы инсан болчу. Анан ушу Ассоль Молдахматов аябай жардам берип атат дегенде бир аябай сүйүндүм эле. Ай депчи. Шеке Кудай буйруса жакшы болот экен деп. Анан эле кийин ушинтип угуп калганда дедим. Баары кеч болуп, бүт баары баягы убагында каралбаганда болуп калды деп аябай капа болдум. Мен ушу эки кишиге, ушу эки артистке капа болдум да. Бир жолу Роза Заитова каза болгондо да капа болгом да, аябай капа болгом. Ада ушунчалык кыйынчылыкты көрүп, кыйынчылык менен ушу өтүп кетти да. Ал дагы кандай өзү сахнанын кишиси болчу да, Роза Заитова. Анан кийин ошол жаназасында да ошондо министр Султан Раев болчу да, ошондо да айткам. Баягы аял заты деген көтөрүмдүү го биздечи. Ошентсе дагы мындай барып бир алып сурап койгонго болдубу же эми мен мүмкүнчүлүктөр жол берген жокпу? Мен себептер жок. Мен баягы эмени кармадым да, субординацияны кармадым да. Себеби анын башка үй бүлөсү бар, башка кайын журту бар депчи, балдары бар деп. Анан мен баягы
өтө эле мындай кеп сөзгө калбайлы деп, алар тарапта мен тарапта калбайлы деп аралашкан жокмун. Бирок уулум баягы жаназасына барып келди. Барып татынакай болуп барып келди. Атасы баягы оорукчал кызыма жардам берген жок деп убагында айткам, мен айтып эле жүрдүм. Себеби болгону болгондой. Ошон үчүн уулум деле таарынып жүрдү да, ушу менин тим эле койсун дейт, ушу карындашыма бир келип койгондо мен жүрөгүм анча мындай тилинмек эмес дейт. Мен ушу таарынганым ушу деп ал жүргөн. Анан бирок ага болбой айткам, родители не выбирают деп туруп, анан кийин барышың керек деп, анан балам барып келди. Эми албетте жаткан жери жайлуу болсун, ал киши дагы ошол кыргызга кызмат кылган, өзүң айткандай өң десе өң, үн десе үн, ушундай адам эле. Бирок балаң азыр тиги барып койгонуна сүйүнүп атса керек. Ооба, ал аябай ошо бир туугандары менен көрүшүп, бүт баары менен сүйлөшүп, баарын менен баарлашып, эми Кудай буйрса 40-ына да барам деп отурат. Жаткан жери жайлуу болсун, кандай болгон күндө дагы ал кишиден жаркыраган 2 баланы, бир эркек бала, бир кызды тапкансың. Арбагы ыраазы болсун. Кандай болду, эмне болду? Эң башкысы Шахрезада Аскарованын ошол өмүрлүк жолдошу болгон деген баары бир аты калды да. Мындай элдин арасында дагы мындай талаш тартыш бар да. Шахрезада чүйлүк эмес, жумгалдык экен дейт бир дарысы. Бир дары жок, жумгалдан эмес, чүйдөн дейт да. Ошону эми өзүң ордуна коюп берсең, андай эмес, мына момундай депчи. Эми мындай да, мен өзүм сокулуктун кызы болом. Бирок жумгалга азыр чүйгө карап калды окшойт, кызылой. Ооба. Суусамыр кызылой чүйгө карап калды. Бирок баары бир баягы энем дайыма эле айтчу да, жумгалдыкмын жумгалдан деп. Анан алар тайкелер болуп кетет. Ошондо өзүңдүн апаң жумгалдык болуп атабы? Ошо Кызылой айылынан болот. Жумгал ошончо. Райондун Кызылой айылынан болот. Жанагы биздин Шоро бар го. Ооба. Шоро Раматылык Табылды Тайкенин апасы менен чогуу бир класста окуптур. Бир айылдык болушат да. Анан мен айта берем, мен тайларым кыйын депчи. Анан биз эми тайлар менен аралашып турабыз да. Бер жакта чүйгө көчүп келген тайкелерим бар, тажеңелерим бар дегендей, алар менен аралашып турабыз. Анан кийин көбүнчө мени айтып калышат, ай уж сен шустрый элең, ушу тайларың тартып калган окшойсуң деп, чүйлүктөр жоош болчу эле деп коет. Анан мен айтам, ушу мени шустрый десеңер анда билбейм, мен накты тиги саяк болгондо мындан да шустрый болмокмун. Эң биринчи народныйды, эң биринчи заслуганы мен алмакмын деп коем. Анда эле туура эле талаш тартыш туура эле экен да, кайсы бир деңгээлде негизи бар экен да. Себеби деген ошо билишет. Апаң жумгалдан болуп атат, өзүң болсо чүйдөн болуп атасың, анда туптуура эле талаш тартыш болуп атыптыр. Туура эле. Бирок көбүнчө мени баягы кыз бурак дүңгүрөп чыкканда да биз чогуу жүрдүк да. Анан кийин илгери ошо концерттер чогуу болчу. Кыз бурак, досум өсөн, анан дагы бир топ жашнакай Арашан деген виа ансамбльдер келчү, анан биз жүрчүбүз. Анан Ошко көп барчубыз. Анан Ошко ошо кыз бурактын ансамбли менен чогуу концерттерде жүрсөк, баары көп ойлочу экен, мени кыз бурактын солисткасы деп, Оштук деп да ойлочу экен. Ошон үчүн биз болсо бүтүндөй кыргызстандыкыбыз. Сен талантыңдын өркүндөп өсүп атышына ошондо кимдин таасири көбүрөөк болуп атат? Сокулуктуктардынбы же суусамырлыктардынбы? Эми бул жерде мен энемдин таасири аябай көп да. Себеби деген энем өзү ырдач экен. Билем да, ошо согушка чейин хордо, мектепте хордо ырдачымын дейт. Анан еще үнү дагы орустар айтчу экен, мамам ушуну айтчу да, көп сопрано эле жаттап алыптыр да. Сопрано деп эле айтчу экен, ошо хордочу, анан үнү ичкердик болуп ырдачу экен. Ошо эсимде да, кийинки жылдары деле ошо мен баягы өмүр бою менин колумда болду да. Анан кийин кийинки жылдары деле ошо ары карап бирдеме өзүчө кыңылдап баягы сопрано менен ырдап калат да. Үчкөй үнү менен, үнү дали ошо тунук болчу да. Анан ошо айтып атпайбы, ошо мен деген ырчы болбой калдым, болбосо согуш болбосо ырчы болмокмун депчи. Анан кийин ошо Кудайдын буйругу экен. Ырчы деген бала кезде эле башталат экен, мектепте эле ырдап эле, мектепте эле бир экинчи класстабы айланайын тиги жанагы айылдарда моундай чакалар болчу эле го, репродуктор деп коет, радиолор.
мындай. Ошондо объявление жашынакай радио сүйлөп атат, Маяк сүйлөп атат, Москва, Фрунзе сүйлөп атат. Анан арасында внимание деп тиги айылдын кызыл үйү сүйлөчү да, дядя Яша. Анан мен ырдатып койчу. А биз балабыз да, биз эмнеде ырдаса тим эле даяр турчубуз да. Себеби деген бизде клубда ошо эме бар болчу да, өздүк көркөм чыгармачылык. Анан биз ошол жерде чалынып эле жүрчүбүз. Кошо ырдашып эле, кошо жүрүп эле, анан мага баягы саанчы болуп иштечү да. Ошо менин эсимде да, ошо мектепке чейинки кезимден ошо жайында тиги тоого жайлоого чыгышчу да 3 ай. Анан ошол жакта барактар болчу, ошол жакта жашачубуз. Анан кээде баягы ылдый түшөт да, айылга түшкөндө, машина менен барышат, машина менен келишет. Анан кийин ошондо бүт орустар ырдап барышчу да. Эмнегилер бала кезимде меники Мороз, анан Виновата, тиги эме деген Катюша, бүт ошо ырлардын баары сиңип калганда, ошолорду карап отуруп эле ошо менин эң биринчи баягы ырга болгон табитим ошо кичинекей жашымда, ошо 4-5 жашымда машина менен кетип бараткан жумушчу саанчылардын ырдап бараткан, орустар ырдап баратканда, ошонун баары кулагыма сиңе бериптир да, ошол биякта калган окшойт, анан кийин чыкты окшойт. Ошентип ойлойм да, андан кийин баягы Индия ырлары болуп кетти, андан кийин Куба ырлары болуп кетти, иши кылып орус ырлары, андан кийин бар. Кой, мен кыргызмын деп туруп анан кыргызча ырларды ырдап калдым да. Өмүр дегенчи баат эле өтүп кетет экен. Ошол баягы бир кезде мына баарыбыз ошо суктанып, силерди көрүп, ал учурда деген ошол бир 25-30 жаштардагы толуп турган учуруңар болчу. Азыр мынакей аз калды, 1-2 жылда ушу 70ке чыгат десе, мен өзүм деген таң калып коюп отурам да. Кандай 70 депчи? Эмнеге 70 депчи? Анан ушул өмүр деген кандай экен, ушул 70ке чейин ар кандайларды басып өттүң да, ар кандай жолдорду басып өттүң да. Жаманы да болду, жакшысы да болду дегендей ушул. Баягы жаштык кез, андан кийин орто муун, андан кийин баягы орустар айткандай мудрый возраст деп коет экен. Кудай буйрса мына юбилейге жакындап калдык. Аябай эле жакшы кез экен. Бу деле биринчиден баягы чоң эне болосуң, экинчиден кийин баягы аксакал болот экенсиң дегендей. Анан үчүнчүдөн баягы бүт баягы жүрөгүңдө баягы ички көрөнгөң бай болуп, көп нерсеге топук болуп, көп нерсени жасадым деп дагы канча нерсе жасалбай калды деп баягы бүт баарын плюс минустарын карап чыгат экенсиң. Анан кийин өмүрдүн, эгерде мага экинчи өмүр берилсе дагы эле ырга кайрылат болушум керек. Себеби деген менде канча ырдалбаган ырлар бар, канча деген айтылбаган сырлар бар. Азыркы заманда өнөрпоздун баягы критерийи башкача болуп калды да. Мага мурунку биздин өнөрпоздордун жашоосу, мурунку өнөрпоздордун баягы элге болгон тартуусу, баягы жүрөктөн жүрөккө, көздөн көзгө дегендей, алтымыш тамырың дүркүрөгөн ушундай бир баягы бетме бет жумуш болчу да. Анан азыр болсо момундай заманда кандайдыр бир көбүнчө виртуальный болуп калып атат, цифровой технологиялар менен болуп калат. Анан мен ошого ыраазымын да. Мен мурунку доордо ырчы болуп, көп нерсени ошо башыман өткөрүп, жүрөгүмөн өткөргөнүмө ыраазымын да. Силердин жаштык кез өмүрүңөрдүн көбү баягы СССР ураганга чейин тоо таштарда өзүң айткандай не деген жерлерде жүрдүңөр? Ысыкта, суукта, белди бекем бууп алып, ошол тетирки сарайларга барып концерт коюп жүрчү эмес белеңер? Талаларга барчубуз, шахталарга барчубуз, түрмөлөргө барчубуз, детдомдорго барчубуз, бул жумуш катары барчубуз. Азыр болсо акция кылып жатышпайбы? Акция анан өзүнчө иш чара деп. Ал кезде ошол өкмөт каяка жиберди, ошол жака барып иштечүбүз да. Эми Шахрам, ана 70 жылдыкка карата дагы жөн жүрбөсөң керек. Бизде болсо ошо жана балдар менен программабыз бар. Андан кийин ошо биздин кошуналардан түзүлгөн Кайраттуу апалар деген биздин жашынакай айымдар группасы бар. Шайыр апалар. Алар менен өзүнчө программабыз бар. Анан балдар менен чогуу программабыз бар. Анан өзүмдүн сольный баягы эски ырларды жаңыртып, кайра жаңы ырларды кошуп дегендей, ушундай бир жакшы баягы ашуудагы отчет деп жакшы бир концерт берип алсам, арманым жок болот эле дейм да. Баары бир пландаган экенсиң да. Баары пландайт. Чыгармачылык адам бул деген эч качан тойбойт да. Бул руханий байлык деген эч качан баягы түгөнбөйт экен да.
Бул дагы эле руханий байлыкка баягы тойбой өткөсүңдөй дагы эле ушу ажыктангың келет, дагы эле чыгармачылык менен алектенгиң келет. Биз деген ошо чыгармачылыкта жүргөндө өзүбүздүн жашыбызды унутуп деле коет экенбиз. Кантип ушул жашка келгенибизди деле билбей калып атабыз. Жакшынакай ошо телевидениеде передачалар болуп атат, бейнефис, Сагын Ниязалиева мына Кудай буйрса, ошо Каныкейдикин бүттү, Султан Каримовдун тартып атам, мен сен даярданып тур деп атат, эми буюрса жазында да аны баштаган атабыз. Мисалы 70ке чыгып калгандарды деле биз көрүп атпайбызбы? Мына аял заттарынчы. Мындай кээ бирлери дөөрүп калган, жөөлүп калгандай дегендейчи. Кээ бирлери мындай 70ке чыкканын билбей жана ажылдап аткан дагы аялдар бар. Сени мисалы үчүн Шахира эч ким айтпайт 70ке чыгып атат депчи. Эми жаш көрүүнүн сырлары менен бөлүшө кетчи. Рахмат. Эми ар бир адам баягы биринчиден өзү жакшы ойлор менен жүрүш керек, жакшы ойлорду ойлош керек. Анан көп адамдар менен аралашыш керек, үйдө отуруп калбаш керек. Мен мисалы баягы коомдук ишмер катары иш чарадан деле калбайм. Өкмөттүн иш чаралары болобу, коомдук иш чаралар болобу, балдардын иш чаралары болобу, жана майрамдык иш чаралар болобу, ушу жүрө берем да барам. Өзүм ошондон рахат алам. Бирок көбүнчө баягы ички руханий байлыкка көп көңүл бурса деп ойлойм да. Мына өткөндө Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барып келдим. Кандай сонун мындай көз ирмемдер болду. Кандай сонун мындай бир жакшы саамалыктарга күбө болдум да. Себеби деген биз баягы билебиз да, Чыңгыз Айтматовдун китептерин билебиз, баскан жолун билебиз, автобиографиясын билебиз. А бирок ал жерде ушундай сонун сүрөттөр бар экен. Жашаган үйүн, жашаган баягы бөлмөсүн, иш бөлмөсүн, кухнясын бүт баарын көрүп чыктык. Китептерин, канча тилде которулган китептерин баарын ошо ар бир ошо тилде нуска бойдон чыккан эмелери бар экен. Бүт баарын карап чыктык. Кандай деген адамдар менен түшкөн сүрөттөр бар экен. Бул деген тынчтыктын баягы эмеси болгон да, жарчысы болгон да. Бүтүндөй жер жүзүнүн жарчысы да, тынчтык жарчысы. Мен ошого аябай сыймыктандым да. Анан кийин жанагы демек жанагы ар бир убактыңды биринчиден өзүңө пайдалуу көбүрөөк жактарга, жанагындай музейлерге, жолугушууларга барыш керек, театрларга барыш керек. Анан жанагындай иш чараларга кубаныч менен, сүйүнүч менен, келечекти көрүү, билүү менен барыш керек да. Эч качан негативтерге барбай, Кыргызстаныбыздын өнүгүп өссө экен деп жакшы тилектер менен барып туруп, аралашып жүрүш керек, активист болуш керек, мындай салымды кошуш керек. Жок дегенде колунан келбесе дагы жакшы сөз айтып, ошого тилектеш болуп, насиптеш болуп жүрсө, адам ойлойм, ар бир адам өзүнүн ордунда да болот. Жакшы дагы дөөлөттү, карлыкты да сүрөттөп ойлойм да. Эми биз аксакал болдук. Биздин айта турган сөзүбүз көп болуш керек. Акыл бере турган накыл кептерибиз болуш керек. Ошон үчүн көп нерсени билиш керек. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мынакей жана мотиватор, психолог деп атат го деп көп эле чыгып атышпайбы? Коуч деп. Мына коуч деп. Мынакей кандай жаш көрүштүн сырларын коучтардан да артык айтып берди. Ушундай маанай менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы деп атабыз. Бул акыркы жолугуш эмес, Кудай буйрса, 70 жылдыкта дагы жанагы отчеттик концерттин болгондо ошондо дагы жолугушуп, эл журтуң менен мына айрыкча кыйырдагы кыргыздар мына тынчсызданып атты эле, эмненин ичинен чыкты экен деп, мынакей жапжакшынакай болуп, ушундай чоң операцияларды башынан өткөрсө дагы кадимки өзүңүздөрдүн Шахрезада кызыңыздар мына момундай жакшынакай маанай менен менин каналыма келди. Чоң рахмат. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздер ар дайым жакшылыкты күтүп, жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бериңиздер. Ал эми биз болсо ар дайым сиздердин жаныңыздарда эркелеп, жүрөктөн чыккан жакшылыктарды, жүрөктөн чыккан жакшы ырларды, руханий байлыктарды сиздерге тартуу кылып туралы. Ушундай маанай менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.